Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев Түркменистанда өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун 3-чү конференциясынын ачылышында деңизге чыгалбаган өнүгүп келе жаткан 32 өлкө тобунун атынан сөз сүйлөдү. Ал деңизге чыгалбаган 4 континентте 570 миллиондон ашык адамды түзгөн 32 өнүгүп келе жаткан өлкөнүн делегация башчыларына жана жалпы катышуучуларга президент Садыр Жапаровдун жылуу саламдарын жолдоду. Адылбек Касмалиев аталган өлкөлөр бири-биринен алыс болгонуна карабастан географиялык обочолонуу, транспорттук жана соодалык жогорку чыгымдар, экономикалык диверсификациянын чектелгендиги, инвестициялардын жана каржылоонун жетишсиздиги сыяктуу окшош көйгөйлөрдү баштан кечирип жатканын белгиледи. Буга байланыштуу 2024-2034 жылдарга карата Аваза иш-аракеттер программасы бул мурунку каталарды оңдоо, өткөн 12 жылдын сабактарын эске алуу жана деңизге чыгалбаган өлкөлөргө географиялык чектөөлөрдү жеңүүгө гана эмес, ошондой эле глобалдык өсүштүн толук кандуу катышуучулары болууга мүмкүндүк берүүчү туруктуу өнүгүү планын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүк экенин билдирди. Адылбек Касмалиев акыркы жылдары Кыргызстан эл аралык маанидеги автомагистралдарды жакшыртуу жана өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүп, ошону менен бирге аба эркиндигинин 5-даражадагы саясатын киргизгенин жана Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кытайдан жакынкы чыгыш, Европа жана Түштүк Азия өлкөлөрүнө эң кыска кургактык жолун ачаарын, мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандан Түштүк Азияга таза гидроэнергияны экспорттоого багытталган Каса Миң долбоорун белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев сөзүн жыйынтыктап жатып баардык өлкөлөргө жалпы баалуулуктар, туруктуу өнүгүү жана гүлдөп өсүү боюнча жалпы максат аркылуу деңизге чыгалбаган статусунан дүйнө менен байланышкан статуска өтүүнү каалады. Для совместного решения этих проблем Бул көйгөйлөрдү биргелешип чечүү үчүн 2001 жылы Бириккен Улуттар уюмунун көмөгү менен деңизге чыгалбаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тобу түзүлүп, Вена жана Алматы иш-аракеттер программаларын ишке ашыруунун жүрүшүндө транзиттик кошуналар менен ченемдик жана келишимдик базаны түзүүдө, соода процедураларын жакшыртууда, санариптештирүүнү киргизүүдө олуттуу жылыштар болгон. Бирок коюлган максаттар толук кандуу ишке ашпай калганын моюнга алуу керек. 2-10 жылдыктын жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр айкын болду. Көрүлгөн аракеттерге карабастан деңизге чыгалбаган өлкөлөр эл аралык экономиканын чет жагасында калууда. Ошол эле учурда биз бул жерге, Каспий деңизинин жээгиндеги Авазага биргелешкен ишмердигибиздин жыйынтыгын чыгаруу үчүн гана эмес, ошондой эле туруктуу, өз ара байланышкан жана инклюзивдүү келечекке биргелешкен жолду белгилөө үчүн чогулдук. Буга байланыштуу 2024-2034 жылдарга карата Аваза иш-аракеттер программасы бул мурунку каталарды оңдоо, өткөн 2-10 жылдыктын сабактарын эске алуу жана деңизге чыгалбаган өлкөлөргө географиялык чектөөлөрдү жеңүүгө гана эмес, ошондой эле глобалдык өсүштүн толук кандуу катышуучулары болууга мүмкүндүк берүүчү туруктуу өнүгүү планын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү. Жаңы иш-аракеттер программасы бизге стратегиялык, максаттуу жана натыйжага багытталган жол картасын берет.